رب يسر ولا تؤسر رب تمم بالخير وعد ما يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. Muhtasarul Vikoya adlı kitapten biz namazın makruh amallarını, namazın içinde atqaruı makruh bolğan amallar turalып kep kılıp jatabız. Turabı? Kelip qayerge toxtadık? Wa addu ma yaqra'u degen süйлемге toxtadık. Kudayım buyursa mına uşul жерден qayra sabağımızды улантабыз. Allah Taala bardığımızga тура түшүнүк берсин. Жана жаттап, аны башкаларга дагы жеткирүүгө тауфик берсин. Bismillahirrahmanirrahim. Wa addu ma yaqra'u. Kitaptın жазуучусу Allah Taala аны ырайымына бөлөсүн минтип айтып атат. Okugan, namaz okugan kişi, ошол okugan нерсесин, кыраат кылган нерсесин саноо макрух болот дейт. Намазда okugan аяттарды, сүрөлөрдү, жана tasbihтерди манжалар жана tasbih менен саноо макрух болот. Намаз окуп атасың, намаздын ичинде сен айталы бир канча сүрө окуйсуң дейли. Ошону санасаңыз колуңуз менен же tasbih менен же канча аят окудум деп, mesela вал фажр, валаялин ашр деп ушинтип санап кетсеңиз, tasbih менен же манжаларыңыз менен кандай амал болот экен? Макрух болот. Ал эми жүрөк менен жүрөк жана манжаларды ордунда эле бар го, мындай кылып басуу менен санасаңыз макрух эмес. Түшүнүктүбү? Мындай кылып саноо не экен? Макрух болот. Ордунда эле мындай кыймылдатпай неметүү не экен? Макрух эмес жакшырак. Til менен саноо намазды бузат. Алхамдулиллахи Rabbil alamin. Bir. Десең, не болуп калат экен? Намаз бузулуп калат. Түшүнүктүбү? Эми бул маселеде таксырларым дагы алымдарыбыздын ортосунда бир канча пикирлер келген. Биринчиси, бардык намаздарда макрух дейт. Ошол аяттарды саноо бардык намаздарда, фарзбы, важибби, суннат, муаккада, нафылбы айырмасы жок дейт. Бул Зохири риваятта келген биздин 3 имамдын көз карашы. Ал эми Зохири риваяттан башка китептерде 2 имамдын көз карашы боюнча нафыл намазда саноонун зыяны жок деп келген. Нафыл намаздарда санасаң болот деп келген. Бирок Зохири риваят эмес. Зохири риваят кайсылыды? Жана 6 китеп, өткөндө ата берген. Экинчиси, экинчи пикир. Фарздарда талаш бар дейт. Санаса болобу болбойбу өкүмү тууралуу дейт. Нафылдарда талашсыз макрух эмес деп келет. Нафылдарда санасаң боло берет, бирок фарздарда талаш бар. Макрух болобу болбойбу дейт. Үчүнчү пикир келет, нафылдарда талаш бар, фарздарда талашсыз макрух деп келет. Түшүнүңүздөрбү? Фарз намаздарда, важип намаздарда саноо талашсыз. Бардык алымдарыбыз бир добуштон эмне деген дешкен экен? Макрух дешкен. Бирок нафыл намаздарда санаса макрух болобу болбойбу деген талаш бар дейт. Чүнкү ушундай бул маселенин өкүмү тууралуу канча пикир бар экен? 3 пикир келет таксылар. Алымдарыбыз tasbih намазда рухсат берет да. Tasbih намазда сен санабасаң, не кыла албайсың? Адашып кетесиң. Окуй албай каласың саныны. Ошондой эле намаздын сыртында tasbih колдонуудун дагы неси жок, зыяны жок. Наоборот, тескерисинче жакшы болот сен tasbih колдонсоң. Себеби сен 33 жолу субханалла дейсиң, 33 жолу алхамдулилла дейсиң, аны кантип санайсың аны? Туурабы? Бул бир жеңилдик да, бир метод, жеңилдик методу болот. Таксырым. Муну дагы пайгамбардын доорунда дагы болгон нерселер, ошондуктан бул эмне эмес? Макрух эмес. Кээ бир адамдар муну бид'ат, бул жаңылык, бул нерсе мүмкүн эмес дейт. Ал жөн эле маалыматсыздык же сабатсыздык же акыйкатты кабыл кылбагандык болуп эсептелет. Түшүнүктүбү? Кош. Wa ghalqu babil masjidi. Wa ghalqu babil masjidi. Китептин жазуучусу минтип айтып атат. Wa ghalqu babil masjid. Мечиттин эшигин бекитүү макрух дейт. Мечиттин эшиги 24 саат ачык туруш керек. Эгерде мечиттин эшигини беките турган болсоңуз, өкүм эмне экен? Макрух болот. Адамдарды намаздан тыйып койгон сыяктуу болот деп келет китептерде. Сен намаз окуша койбойсуң го, тыясың. Ошондой болуп калат дегенге чейин айтылган. 24 saat açık duruş gerek. Afum
Bir adam işrok kelip okuşu mümkün. Bir adam kelip avabin okuşu mümkün. Daha bir adam tahajjudga kelişi mümkün aytalı da. Je bir adam kelip alıp үйүндө okubay kaza namazlardı meçitте tündө özüm жалгыз okuyun deşi mümkün. Oşonduktan 24 saat meçittin eşigi emne boluş керек экен, açık boluş. Аны bekitişi makruh bolot. Birok egerde taksırım жақсы esке algıla. Egerde meçittin buyumlarının urdalıp ketүүsүнүн korkunучу bolso, uruluk doğur deyli. Uruluk köp bolot. Meçitиңизди да карабай, Kudaydan korkboy, meçitten dagın urdagan adamlar bal bolsa, mına oşondoy mezgilde namaz vaktında açıp koyuyorsunuz. Namazın vakti ötkenden keyin bekitip koyu makruh emes. Mına uşul pikir tuğra pikir taksın. Özgöçö bizdin doğurdu. Bizdin doğurda bilesler. Meçitlerden kanday urdagandardır bilesler. Okkansızlar. Turabı? Biz Narında жүрген kezimde 2014 yılı vallahi alam. Meçitten kirip alıp meçitin emelerini urdap ketişkende janagı. Yok ündü bir kılıp çıkaratkan neydi? Dine kalonkalarda urdap ketişkende. Bir jolu mesela iki jolu kelgen kelek bolsa. Şonda ele başka meçitlerde dagın var. Ayılda dagın bilesiniz janagı. Yaşıklı sındırıp ketken emasbı janagı eski meçittikini Bilal. Al içinde akçası bar o yok bu, oşonun akçası bar o degen oy menen oşonu sındırıp ketişkende. Açıp. Oşonda nesler var. Oşonduktan meçitlerdi bizdin doğurdu namazdan sırtkarı vakıtta bekitip koygan ne? Жақшы deydi. Saqtalgandı Kuday saqtaydı. Bravo. Koş. والوتء والحدث فوقه والوتء والحدث فوقه. Meçittin üstünde kırışasına çıkıp alıp dep koyayım. Şariat işine baru, meçittin üstünde darat sındırı makruh bolot. Vat degen düşünüyor ha. Özü vat degenin başka dagı manisi var. Anın üstünde yol basıp yürüyü degen dagı manisi vardı. Biroq bul jerdegi manisi emneken? Şariat işine baru. Kıskası cinslik katnaş meçittin üstünde emnemesken mümkün emes, bu küne amallardan bolup esepteledi. Oşonda ele meçittin üstüge çıkıp alıp darat sındırуу dagın makruh amal bolot deydi. Bul jogorуда azı biz aytkan neselerden dagın başka neseler dagın var. Hazır bul aytkanдарыбыз emneken makruh tahrimi. Cinslik katnaş, darat sındırуу meçittin üstünde emneken makruh tahrimi bolot. Kebir jaş balдар var da balagатка жеткен, бирок эми жаштык бар да силерге окшогон. Анан мечиттин ичинде көгүчкөндөрдү чыгып, кууп ошол жерден. Барбы ошондойлор? Бар да. Обычно мечиттердин үстүндө эмне бар? Көгүчкөн бар. Анан ошолорду кууп, ошолорду ойноп жүргөн балдар бар. Ошолор чыгып барып мечиттин ичинде зара кылышы мүмкүн. Же стройка иштеп аткан балдар ошол жерде зара кылып коюшу мүмкүн да, ошол нерселерден сактанышыбыз керек аксылдар. Түшүндүңүзбү? Кыскасы мечиттин үстүндө дарат сындыруу не экен? Макрух тахримия болот. Жана ошондой эле себепсиз мечитти жол кылуу дагы макрух болот. Мечиттин бул жагынан бир эшик, ал жагынан бир эшик коюп, зарылчылык жок болсо, ошондой бир жагынан кирип ал жагынан өтүп кетүү да эле макрух амалдардан. Ошондой эле мечитке нажасатты киргизүү дагы макрух амал болот. Нажасатты киргизбешиң керек. Сырттан бутуң бок, ошо ойдон мечитке кирип кетбешиң керек да. Өтүктөрүң менен сарайдан келип барып бүт бардык жериң бок, ошон менен мечитке кирип кетбешиң керек. Мафхум бу? Жана мечитти нажасат болгон суу аралаштырылган ылай менен шуабаш керек. Бул да эле күнөө болот. Эгерде сууңуз булганган болсо, мисалга айталы, суу бар, сууга бачокко суу алып койгонбуз, бирок харам болуп калган. Бирөөнүн мурду канап, не болуп калды? Булганып калды. Ошону алып барып турган лайды чалып туруп, ошо менен анан мечитти шугаш, бул да эле макрух болот. Бул да эле мүмкүн эмес. Түшүнүктүбү? Kan alуу, кусуу мечиттин ичинде макрух болот. Мечиттин ичини ал сага больница эмес ал. Сен үйүң эмес, сен аны каалагандай колдонууга. Мечиттин өзүнүн адеби бар. Мечитте барып алып кан албашыбыз керек. Мафхумбу? Мечиттин ичинде кусуу дагы не экен? Макрух болот. Ошондой эле мечиттин дуалдарына жана мечиттин жана немеси ичине түкүрүү макрух болот. Мечитте түкүрбөйсүң. Ал түкүрө турган орун эмес ал сага. Ал таза сактала турган орун. Түшүнүңүздөрбү? Мурун чимкирүү дагы макрух болот. Кыскасы, мечиттин ичинде жана мечитти кирдете турган, булгай турган нерселерди аткаруу бардыгы эмне экен? Макрух болот таксылар. Мафхум? Я. Кош.
La fawqa baytin fihi masjidun. La fawqa baytin fihi mascidun. Meçiti bar üydün üstünde, kırışasında, daratsındırı, şariat işine baru makruh emes deydi. Şariatta, dinde, her bir üyde bir bölümü meçit üçün jasalgan boluş gerek. Bu mustahap amal. Üy kura turgan bolsoңуздар мына келечекте. Эр жетип өзүңүздөр мындай жекече жашоого өтсөңүздөр, үй курсаңыздар, эмне кылыңыздар? 4-5 комнат үй кура турган болсоң, ошонун бир комнатыны атайын эмне кылышың керек? Намазкана кылып койдуксың. Тахажжуд окуйсуң, сүннөттөрүңдү окуйсуң, башка намаздарың, нафыл намаз, каза намаздарыңды окуйсуң. Келечекте келинчектериңер ал жерге эйтикафка отурат, кирип Куран зикир кыла турган жер болот, мындай маанавияттын орду болот да. Бул ислам үгүттөйт ушундай кылууга. Биздин мына кыргыз элинде бул нерсе аз. Бирок дунгандарда, дунган туугандарда, менимче мына Ош жакта өзбек туугандарда бул нерселер бар таксылар. Мен Ош жакта көрбөдүм, бирок дунгандарда анык билем бар да. Үйлөрүнө барсаңыз, бир канча үйгө баргам да, жана мурун иштеп жүргөн кезде. Үйлөрүнө барсаңыз, атайын бир бөлмөнү эмне кылат? Бихраб кылып, чотка кылып, не кылат? Намазкана кылып коюп койгон. Азыр бизде дагы пайда болду. Мисалга, бул жакта өзүбүздүн ага инилерибизден тааныш Насыр деген агабыз бар. Насыр деген агабыз нарын өзү ат башылык болот. Үйүнө кирсеңиз, атайын бир комнатты эмне кылып койгон? Мечит кылып койгон. Кабанын немесин эметип коюп, китептер турат. Сонун кылып жасап койгон, мечит. Жай намаз сыяктуу жан немелер бар, ошондойдон салып койгон кала берсе. Ошондой эле Улан деген агабыз бар, Жумгалдык. Таанысыңар болуш керек, медресеге көп келип кетип жүргөн киши алда эле. Анын үйүнө дагы кирсеңиз, атайын үйдү куруп, үйүнүн подвалында жанында даратканасы бар, бер жагында мечит кылып койгон. Сонун кылып койгон да. Чөткө да мындай айтканда, баардыгы тартип менен, эрежеси менен, сонун, өтө сонун кылып койгон. Бизде эле мүмкүнчүлүгүбүз болсо, келечекте ушул нерсеге кадам ташташыбыз керек таксылары. Түшүнүңүздөр, келечекте үй курсак, Кудай кааласа, иншалла ниет кылалы. Эмнеге? Ошондой үй курууга. Эми бул жерде айтайын дегенибиз ушундай, эгерде биз азыр темабызда, эгерде ошентип, мисалга, үй курулган болсо, атайын бир бөлмөсү мечит болсо, ошол үйдүн крышасына чыгып алып, дарат сындырсаң, не эмес? Макрух эмес. Албетте ал бул гана туура эмес, ал андай кылуу. Өзү дарат сындыра турган орун каерде? Туалетке барыш керек, ажатканага барыш керек. Бирок ошого карабастан дарат сындыра турган болсо, макрух болбойт. Неге? Себеби ал чыныгы мечиттин өкүмүндө эмес. Чыныгы мечиттин өкүмүндө болуш үчүн сен эмне кылышың керек ага? Отдельно жол кырып, ал жерге адамдар келип намаз окуй баштаса, ана ал чыныгы мечит болот. Адамдарга доступ бар да кирип чыкканга. Анан ал мечиттин өкүмүнө алат да, анан анын үстүнө чыгып дарат сындырсаңыз макрух болот. Афун? Я. Кош. Вала тазинуху. Вала тазйинуху. Жана мечитти кооздоо макрух эмес дейт. Мечитти жасоо эмне эмес дейт? Макрух эмес дейт. Эми мечитти кооздоо тууралуу, жасаш тууралуу бир канча пикир бар. Биринчи, зыяны жок деп коет. Ла бааса дейт да, эчтеке болбойт дейт. Бирөө жасаса эчтеке эмес дейт. Эгерде бул пикирди алсак, кооздобой, мечитти кооздобой, жөнөкөй кылып, сонун татынакай кылып актап койсо болду, жетет. Жанагындай жасаштын кажети жок дейт. Мына ошондуктан китептерде келет, мечитти көп кооздогондун ордуна сен ошол кооздоого кете турган акчаны кедейлерге берсең жакшы болот. Жардыларга, жетимдерге, жесирлерге берсең, бул андан да жакшы болот дейт. Кээ бирлер бар го, мечит десе эле вообще гүлдөп таштайт го. Жок, мечитти сонун кылып, таза татынакай чөткө кылып кур, бирок ага слишком жанагы кооздоо үчүн акчанын кетирүүнүн неси жок, кажети жок. Андан көрө жөнөкөй сонун кылып куруп коюп, ашыкча акчаңды кимге бер? Муктаж адамдарга бер, ошол жакшы деп келет алымдарыбыздын китептеринде. Экинчи пикир келет, кооздоо макрух деп келет таксыларым. Макрух деп келет, себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келет, кыямат күнүнүн аламаттарынын бири мечиттерди кооздоо дейт.
Çünkü kıyamet gününün belgilerinin biri öttü mayda çüydösü papunktan kozdu da. Hazır kebir meçitler oşunday olup ketmedi. Ha okumuşday, güldür, çiğilip birdeki kılıp var mı? Şunday o? O okumuşday. Oşonday kılуу bul kıyametin belgileri de. Degen uşul hadistin negizinde meçitli kozdoğdu makruh degen alımlarımız var. Çünkü üçüncü kozdoğu mustahab dep gelgen. Taksırım. Mustahab degenler dağın var. Sebebi Osman radıyallahu anhu meçitte emne kılgan eken jasagan taksırım. Şu özünün doğrundağı instruksiya menen emne kılgan jasagan dep. Şunu dep kıskası emne eken üç pikir var. Biroq muhtasar ol vikoya kaysынысын tandap atat? Makruh emes ekendigini. Biroq ne dedi? Sünnet dedi, mustahab dedi. Yok, jön ele makruh emes dedi. Oldu. Tema oşol. Ошондон үчүн не кылышыбыз керек? Жакшысы башка жака иштетсек, керек камбагалдарга, же бир жол жасаганга, же бир көпүрө жасаганга, муктаж адамдарга кыскасы жардам берүү жагына иштетсек, дагы да жакшы болот. Анан бул айтканыбыз азыр макрух эмес дегенибиз, эгерде демөөрчүнүн өзүнүн акчасы менен жасалса, то есть спонсор болду. Демөөрчү келип айталы bir Arap geldi, же өзүбүздүн bir Кыргыз бай ага инибиз келди, же эжеке карындашыбыз келип курса, ошондо макрух эмес. Ал эми мечитке түшкөн вакыф акча болсо, вакыфка коюлган акчадан аны жасаш арам болот. Эгерде аны менен жасаса, ушундай кооздосо, ал төлө берет. Ал дамин болот, төлө берет. Мечитке түшкөн акчаны жасоого иштетпейт. Аны эмнеге иштетесиң? Экстрени, эң зарыл нерселерге. Түшүнүңүздөр, мүмкүн эмес аны жасоого, мындай сулуу кылууга, кооздоого иштетүүгө уруксат берилбейт. Ошондой эле мечитке иштетилген акча дагы не болуш керек? Адал болуш керек, таксырларым. Мечитке берип атасыңбы? Сен таза акчаңды бер. Таза тапкан, жанагы бир уурулук менен арак сатып, сүткорлук кылып, тоноп тапкан акчаңды мечитке бербе. Эгерде арам акча менен жасаса, анда макрух болуп калат. Ооба, намаз окугандар үчүн эмес, жанагы кишиге туура эмес болуп калат. Ал киши аны мечитти жасагандан көрө, ошол кимден алган болсо, ошолорду таап кайтарып бергени оң. Же кутулуу максатында кимден алгандыгын билбесе, эмне кылыш керек? Садака эмес, ал садака болбойт, ал харамды. Кутулуу максатында кедей камбагалдарга таркатып берет. Ошол кишинин атынан садака, ошол ээсинин атынан садака болот. Түшүнүңүздөрбү? Ошон кыскасы мечитти не кылбайт экенбиз? Арам акча аралаштырбаш керек, таксыры. Жана ошондой эле мечиттин кыбла таманыны кооздоо макрух болот. Бизде ушул нерсеге айтсаңыз мындай адамдар терс маани беришет да. Бизде именно кыбланы, михрабты кооздойт да бизде. Кыбла таманды. А шариатта эреже бар. Адамны пикирини башка жака бура турган, оюну, көңүлүнү башка жака бура турган нерсе бул макрух болот. Любой нерсе болбосун. Кыбла таманга өлө кооздоп коет, ал намазга келген адам сажда ордуну карабай эле ошону эле карап тура берет өз негизи. Ошондой да намаздагы, ошондой мындакында карап коесуң, не деп жазылган экен деп коет да. Туурабы? Ошол нерселер таксырым жакшы эмес. Ошон үчүн жанагы мечиттерге спонсор болгон агайынылар Аллах Таала иштерине береке берсин. Бирок кыбла таманга көп андай басым жасабаштары керек. Түшүнүңүздөр, көп жасабаш керек. Адамдарды алаксата турган ишти кылбаш керек. Ошондой эле мечиттердин дуалдарына, михрабтарга Куран аяттарын жазуу дагы макрух болот. Жазбаш керек. Ал эртең ал шкатулка, ал шуак, ал шпаклевка эмне болот? Түшөт да, ал бузулат да. Ал не түбөлүк кала турган нерсе беле. Адамдар дебелейт. Анын үстүнө лопаткасы менен эки жака таң ырытат. Же андай кылбайбы? Ошон үчүн андай нерсе жакшы эмес. О демөөрчү агайынылар билбейт бул нерсени байкуш. Ал ойлойт да, мен Куран аятын жазып атам, машалла дейт да байкуш. Туурабы? А на самом деле акыйкат андай эмес, таксырлар. Куранды мечиттин стеналарга жана шуак-пуактарга жаздырбаш керек. Чүнкү ал макрух амалдардан болот. Куранда ар жерге жаза бере турган нерсе эмес. Куран бизди көзүбүздүн карегиндей Куранды сакташыбыз керек, ыйык тутушубуз керек. Дайыма үстүбүздө болуш керек ал нерсе. Ар жерге таштанды болбой. Түшүнүңүздөр, таксылар. Кош.
وصلاته إلى ظهر من لا يصلي. Ve salatuhu ila zahri men la yusalli. Namaz okuyan kişinin arkasına yüzlenip namaz oku makruh emes. Misalga men namaz okuvatam, men astımda Şeyh Eldiyar turat. Kıbla tamandı qarap turat da. Ha, meçitte şonday bolot ko, bir adamda oturgan bolsa, biri orata anın artından ne kılat? Yüzlenip ana sutura katarında paydalanganday bolot da namaz okuyt. Uşul nese makruh emes deydi. Eğer de namaz okup jatkan kişi, namaz okuvagan, je okup jatkan kişinin arkasına kıskası yüzlenip namaz okusa makruh emes. Birok eğer de betme bet turup namaz okusa makruh bolot. Eldiyar men jaktı qarap atat, men Eldiyarды qarap okup atam. Makruh bolot bunday. Düşünüzermi? Oşonda ele namaz okuucuga yüzlenүү dagы makruh bolot. Artыңızda kördüңüz, bir adam namaz okup jatat, sen kayırlı varıvaga yüzlenbеңiz. Birinci sapta al, akırkı sapta ayırması yok. Yüzlenip turu al makruh bolup kalat. Buna oşonduktan imamlar namazды bütköndөн keyin daroo beti menен kayırılıp albaş gerek. Birinci karaş gerek. İmamның tuşunda eğer de imam tarapta yüzlenip namaz okup jatkan adam bar bolsa, bu koomgo kayırılbaş gerek. Sebebi yüzlenip turu alуу emne bolup kalat? Albatta o qarap jat nemege namaz okuucuga makruh emes. Sebebi aralıkta emneler var? Başka kişiler var. Birok bul kişinin yüzlenip algandığı makruh bolot. İmamның yüzlenip algandığı makruh bolot. Tigi bunun arkasına qarap okup atat da keyingi saptagılar. Buga problema yok. Problema kimge bolduğunda? Janagı imamga, imam aga yüzlenip jatat. Oşu nesege aябай maani beriş gerek. Bizde şunday da, misalga farzda okup büttük, Allahümme ente selam minke selam, turabızda sünnet okuyuz. Sünnet okup bütköndөн keyin daroo kayırla karabız. Al mezgilde kebir adamlar sizi yüzlenip namaz okup jatkan boluşu mümkün. Turabı janda emespi? Je farz namazda okup bütköndөн keyin keçigip kelgen adam boluşu mümkün. Siz kayrılsanız ele sizge yüzlenip turat. Oşondoy mezgilde 100% emne kılbaş gerek? Kaytbaş gerek. Kaptalığınız men turuңuz, je kıbla tamandı qarap ele zikiriңizди ulanta berişiңiz gerek. Afon mu? Şul nesege köngül burgula. Bul nesege köp yerlerde mani berilbeydi. Oşonda ele bul maselede imam keçigip kelgen adamlarga toskоол kılıp bola turgan nerseni atkarbaş gerek. Ündü çıgarıp zikir okuvaңыз. Zikir aytpaңыз. Жөн эле купия аятыл курсуни купия tasbihleri купия айтыңыз. Неге? Sebebi siz cariye okuy turgan bolsaňız Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum deseňiz, tiyaktan keçigip gelip namaz okup jatkan adam ne bolat? Adaşıp ketişi mümkün. Turabı? Oşol nerse dagы makruh bolat taksirler. Afon? Qoş. وقتل الحية والأقرب فيها. Jana namazda jılan menen çayandı öldürүү makruh emes. Eğer de çayan je jılan korkunç jaratsa, aldığınızdan ötüp atat da, anda anı öldürүү makruh emes deydi. Eğer köp amal menen öldürse de namaz buzulbagandığı tuğra pikir dep keledi. Albatta kebir kitaplarda köp amal menen köylük kıymıl hareket jasap koya turgan bolsa öldürүүдü. Namaz buzulat dep kelgen. Birok alımlarımız emne deydi? Namaz buzulbaydı deydi. Köp kıymıl hareket menen bolsa da ele namaz buzulbaydı. Öldürüp koygandan keyin namazыңды emne kıla beresin? Ulantıp kete beresin deydi. Jana taksılarım. Kitaplarda keledi. Jılanın bardyk türü kire berет. Любой türünü siz ziyan berүүnүн korkunçu olsa öldürseňiz bola berет. Namaz okup atat, asыңızdan ötüp atat. Kelip ziyan berişin emnesi var? Korkunçu var. Oşol momentte siz anı öldürüp koyup namazыңızды okuy berseňiz bola berет deydi. Birok kebir kitaplarda keledi. Ak jana tüz jüre turgan jılanды öldürbegile dep hadislerden kelip çykkan. Peygamber'in hadisi var. Ak bolat, anan tüz jüret. Oşol jin deydi al. Jılan özü kanday jüret? Soylap jüret da. Bul tüz ketet ekenday. Oşonu öldürbegile deydi. Birok fatva aga berilgen emes. Kanday jılan bol bolsun öldürүүгө şariat emne beret eken taksirım? Ruhsat beret. Düşündünüz? Ya. Öldürүү jakşı emes degenler bar. Birok öldürүү makruh emes degenler dagы bar. Oşol ekinci pikirge fatva berilgen. Birok namazdan sırtkarı uçurda egerde үйүңүздө эгерде кокус жыланды көрүп калсаңыз таксырым. Намаздан сырткары мезгилде жыланды көрүп калсаңыз, анда дароо эле аны өлтүрүүгө шашпаш керек. Биринчи аны эмне дейсиң? Ухруж яки иржи
Biiznillah Alлахтын буйругу менен чык деп аны дават кылып коебуз таксыр. Чык дейсиз. Эгерде чыкпаса анан сага рухсат берилет аны өлтүрүүгө. Бул хадистерде келет бул нерсе. Кокус үйүңүздө ушундай жылан пайда болуп калса, айыл жерлерде бул нерсе болушу мүмкүн. Бул окуялар бар. Шаарда кездешкен эмес, бирок айылда көп эле болот го мындай, Билал. Бар да андай нерсе. Ошондо үйүңүздө болуп калса, эмне кылат экенсиз? Аллахтын буйругу менен, өкүмү менен чык дейсиз. Чыкты, чыкпады, эми өлтүрсөңүз сизге рухсат берет. Анан Имам Абу Давудтун китебинде келет, чаянды өлтүрөм десең, ошол сол бут кийимиң менен уруп өлтүрүү жакшыраак деген. Хадистен алып, ошол сол бут кийим менен өлтүрүү жакшы деп келген да. Эми бул хикматы эмне? Аллаху алам, ошол хадисте келген экен, сол бут кийим менен өлтүргөн экен. Ошол себептен сол бут кийим болуп калган да таксыр. Түшүнүңүздөр, Не дейт экенбиз, эгер сыртта болсо, Алланын буйругу менен кайт сен, мусулмандардын жолун бошот дейсиң. Бошотбоду, аны эми өлтүрөсүз таксыр. Мафумбу? Ушул жерде китепте келген макрух амалдар бүтөт. Бирок китепте айтылбаган макрух амалдар бар таксыр. Китебибизде келбеген макрух амалдар бар. Мисалга, моюнду буруп эки жака кароо. Кылып эки жака кароо макрух. Асманды кароо макрух. Ташахуд окуганда же эки сажданын ортосунда отурганда буттун аркасына отуруу макрух болот. Кээ толук отурбай кандай кылат? Бутунун согончокторго отуруп алат. Турабы? Буттары мындай тик турат да ошого отурат. Мына ошол макрух болот. Сүннөт отурууду таштаган болуп эсептелет. Сен жакшылап сол бутуңду жаткырып, сол бутуңдун үстүнө отурушуң керек да мындай кылып. Турабы? Бирок булар мындай коет да, буттун аркасына отуруп алат. Ошол макрух болот. Үзүрсүз мандаш отуруу не экен? Макрух болот. Эснеген кезде, мындай анам эснейт го. Не дейсиңер силер бул жакта? Эснейт дейби? Эстеген дейт да. Ошондой болгон кезде кол менен оозду жабуу макрух болот. Колудан келишинче ошол эснөөнү өзү эмне кылыш керек? Токтотуш керек. Эгерде алы жетпесе, анан колунун аркасы менен эмне кылат? Кыямда болсо оң колунун аркасы менен, эгерде башка кыямдан башка абалда болсо, сол колу менен эмне кылат? Оозун жабат мындай кылып. Чүнкү кыямда болсо кол байланган да, эмне кылат экенбиз? Оң кол менен. Кыямдан башка абал болсо, сол колду иштетебиз. Мафум? Анан бизде чойлуу деп коет. Да келет го, да кылышат го. Намаздын ичинде да кылат го кээ бирлер. Мына ошол дагы макрух болот намаз окуп жаткан кезде. Көздү жумуп алып намаз окуу макрух болот. Бирок эгерде мен көздү ачсам хушум кетип калат десең, анда рухсат берилет. Жөн эле нароонун эместе көздү жумуп алып эмне экен? Макрух болот. Даарат кыстап жатканда намаз окуу макрух болот. Намаздын ичинде түкүрүү макрух болот. Рүкүү менен саждада жана калма менен жасада бир таспих өлчөмүндө тынчып турбоо макрух болот. Мындай эле шашып эле кылат го кээ бирлер. Сабилаллаху ва хамида, Аллаху акбар деп кетет го. Ошол нерселер бардыгы эмне макрух болот. Жалгыз намаз окуп жаткан адам жамаат менен намаз окуп жаткандардын арасында бир сапка туруп алып, өзү жалгыз намаз окуусу макрух болот. Жамаат кетип атат, сен бул жакта өзүң жалгыз окуп атасың. Түшүнүктүбү? Ошол макрух, сен бер жакта жалгыз сүннөтүңдү окуп алып, анан эмне кылышың керек? Фарзга барып сапка турушуң керек. Жума намазы менен купуя окула турган намаздарда сажда аяты бар, сүрөлөрдү окуу макрух, сажда аятын окуу. Имамдан мурун рүкүү жана саждага жыгылуу, андан мурун башты көтөрүү эмне болот? Макрух болот. Хадистерде өтө катуу сөздөр келет таксыр. Баягы имамдан мурун шашып рүкүү сажда кылган адам коркпойбу дейт да, эртең кыяматта башы эшектин башына айланып калуудан дейт. Ошон үчүн имамдан мурун эч качан рүкүү, имамдан мурун не кылбашыбыз керек? Сажда кылбашыбыз керек, имамдан мурун башты көтөрбөшүбүз керек. Мафумбу? Кош, кыраатты рүкүдө бүтүрүү макрух болот. Кээ бир адамдар бар го шашат. Акыркы аяттарды каякта айтат? Рүкүгө жанагы жыгылып атып айтат. Мына ошол нерсе макрух амалдардан. Кыраатты даана сен кыямда бүтүрүп, анан рүкү кылышың керек. Ошондой эле чайпалуу дейин, да кылат го кээ бир адамдар намаздын ичинде. Кыймылдай берет го, бул да эле макрух амалдан болот. Ошол сыяктуу эле оорубузду оң бутубузга салып,
sol buttu es aldыруу, sol бутубузга салып, оң бутубузду эс алдыруу бул макрух амалдардан болот. Фарз намаздарда мындай нерседен алыс болуш керек. Көп балдар бар, ошентип окуйсуңар. Көп бар мындай арабызда. Анан саждада жана башка балдарда кол менен буттарынын манжаларын кыбла таманынан башка тарапка буруу. Кыблага бурбайм, мындай кылып алат деп коеюн. Ошол нерсе дагы макрух болот. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар, намаз окуган кезде мүмкүнчүлүк болушунча кол менен буттардын манжалары кыбла таманга жүздөнүп туруш керек. Түшүнүктүбү? Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.